Kimsabаевич, ellik generallar. Beni kesin döküp duran acayip, akıbatı asıl kımbat yerdindir. Tarihetin beken karma kurbanın, atalardı saklap gelgen orasın. Arda kalıp dörümüzde kul olup, aksakallar bata verip kulansın. Arda kalıp dörümüzde kul olup, aksakallar bata verip kulansın. Ардактуу агайын туугандар, урматтуу касиеттүү кетмен төбө элибиз. Мына бүгүн сиздердин алдыңыздарга биздин Кыргызстандагы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрү, талапкерлери жана бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахам Кимсанбаевич Мадумаровга сөз кезегин узатайын. Рахмат эмке. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, апалар, эжелер, карындаштар, аяштар, баарыңыздар түгөл ошол жерге келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Келген кадамдарыңыздарга гүл бүткөн болсун. Кимиңиздер кандай максат менен келсеңиздер, ошол максаттын ишке ашышына жараткан Аллах бизди себепчи кылган болсун. Эң негизгиси бизге күч кубат берсин, акыл эс берсин. Бардык жамандыктардан тыйып, сиздердин ишенимиңиздерди актаганга, ошол күндөргө жеткиргенди бизге баарыбызга Аллах чогуу көрсөткөн күндө насип кылсын. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы жарыя кылганбыз. Биздин курамыбызды эл курайт дегенбиз. Бизге партиянын өкүлүнүн кереги жок, бизге элдин өкүлү керек деп айтканбыз. Биз ошол убадабызда бекем туруп атабыз. Мына азыр Темирлан Сыманбеков деген агабыз жалгыз эле бир партиянын эмес, жалгыз эле Токтогулдун эмес, же Жалал Абадтын эмес, бүтүндөй Кыргыз Республикасынын, Кыргыз элинин маданиятынын маңдайда жазган жылдызындай болуп, атак даңкы көтөрүлүп, мына жакында эле Теңиртоодон келди. Теңиртоо театрындагы ошол гүлдөп, чоңойтуп, өстүрүп, тазалап, мына ошол жерге биздин шаарга мэрликке көрсөтөлү дегендей сунуштарын айтышып, ал жерден дагы өтө чоң кадыр-баркка ээ болуп келди. Биз ушу Темирлан акенин ордуна бир мыкты май куюучу жайы бар, же базары бар, же акча алмаштыруучу жайы бар, же терек саткан, же темир саткан бир бизнесменди таап келип жүр десек кой демек беле, жок демек беле, ойлоңуздарчы. Эмне үчүн Темирлан Сыманбековду коюп атабыз биз? Биз жогорку кеңешке маданияттуу инсандарды алып баралы деп. Кат жазып берсең ошону окуй ала турган азаматтарды алып баралы деп. Эли жери үчүн күйгөн азаматтарды алып баралы. Эң негизгиси колу таза, ою таза, жолу таза азаматтар менен баралы. Биз жогорку кеңештеги баягы сахнадагы айтылган сөздөрдү, керемет ойнолгон ролдорду, айрыкча жаңы соңку эле тартылган фильми баягы теректин окуясы боюнча, дарактын ыры. Ошолго окшогон окуяларды эгерде жогорку кеңештин трибунасынан айткан болсо, баягы жүрөгү эрибеген 120 депутаттын жүрөгү эрип, көңүлүн элге буруп калар бекен деген ой менен алып баратабыз. Биз маданиятты көтөрөлү деп атабыз. Арабаңыздар, Токтогул элим, элим жерим. Ушул жашыма карабай, мен чоң бир казатка аттандым. Кыскача лидери Адахан Кимсанбаевич айткандай, кичине түшүндүрүп оюмду айтып кетейин. Албетте, бул нерсеге мен көпкө ойлондум. Мен ошого даярмынбы? Мен ошол элимдин ишеничин актай аламбы деген суроо менде аябай пайда болду. Мен белимди бекем бууп, ушул элим үчүн коомго, Кыргыз элине болобу, Токтогул элине болобу, деги эле айылыма болобу, бир коомго жакшы бир таасир калтыргым келди. Кыргызстан эл аралык университетинин тил тарабын аяктаганмын, 5 тилде эркин сүйлөйм. Университетте аябай жакшы өзүмдүн жакшы аяктаганым үчүн кызыл диплом менен бүткөнмүн. Европада болгом, Катарда болгом. Ошол кичинекей жашоодо болобу, билим тарабында болобу,
кичине алган тажрыйбам менен окуп дагы иштеп дагы баштадым буюрса. Мына караңыздарчы азаматтар. 5 тилди билем десе кол чапкан жокпуз. Университетте кызыл диплом менен бүттүм десе кол чапкан жокпуз. Неме болуптур дегендей кылып. Кара жыгаштанмын десе, кыйкырып, өзүбүздүк экен деген бир сезим менен кол чабабыз. Мына биздин коомдун көзгүсү ушул. Ким болсо ошол болсун, өзүбүздөн болсун. Коалиция деген сөздү айта албайбы, бизди кызыктырбайт. Эл аралык деген сөздү жазабы, жаза албайбы, аны да кызыктырбайт. Бирок өзүбүздөн болсун. Рахмат. Жакшы чыксаң биздики деп талашат. Жаман чыксаң тескерисинче көкүрөктөн түртүп, бири-бирине одарышат, бизден эмес деп. Кээ бир азаматтар чыккан райондордон айтып атпайбы? Ушул жактанбыз дегенден уялып, кошуна районду айтып коюп атабыз дегендей. Кудай ошондон сактасын. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу Токтогул элим, менин туулган жерим, киндик кан тамган жерим. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, алыскы Толук деген айылды баарыбыз эле билсе керек. Ошол жакта 1982 жылы төрөлгөм. Азыр мен эмне үчүн бул партияны тандадым? Анткени бул партияда тазалык жана тартип күчтүү. Андан кийин биздин көп ага эжелерибиз ушул убакка чейин жогорку кеңешке депутат болуп барып 5 жылдан 15 жылга чейин отуруп атышат. Бирок Токтогул шаарынын жашоочусу катары айтып кетет элем, бул жерде болгон көйгөйлөрдү эч кандай чечүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бизде жакшылык алып келсек, бир нерсеге пайдабызды келтирсек деген эле үмүтүбүз чоң. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, бар болуңуздар. Билесиздерби? Бул жерден Токтогулдан эч качан бир маданияттын өкүлү депутат болуп барбаптыр. Соңку депутатыбыз эле Тууганбай аке экен, Абдиев. Тууганбай акеден бери бир да маданияттын өкүлү депутат болуп барбаптыр. Бүтүн баякы бизнес менен жүргөндөрдү жиберип аттырбыз. Баракелде. Мына улуу токомдун урпактарынын бүгүнкү жасап аткан иши. Ассаламу алейкум дейт Адахан Кимсанбаевич. Биз мекенден алыс жүргөн Россияда Сургут шаарынан дейт. Айбек Камалов деген түз эфирден көрүп жатабыз. Биз бүтүн Кыргызстан менен чогуубуз дейт. Рахмат. Айбек мырза, рахмат. Сиздер ошол жакта турсаңыздар дагы баары бир көзүңүздөр ушу Кыргызстанда болуп атканын билебиз. Себеп сыртта жүргөн жаш жигиттер менен, кыздар менен, апалар менен менчелик көп жолугушкан эч ким жок. Менчелик алардан кабар алып барган эч ким жок. 1000ге жакын биздин кыргыз жигиттер, кыздары, апаларыбыз, неберелерин жетелеп ошол сызда калып калган жерде кайрылганда 2 күнгө жеткирбестен автобустарды уюштуруп Кыргызстанга жеткирип беришти. Не дейсиз? Чоң рахмат айтасыз. Мына Өзбекстандын президентин караңыздар. Шавкат Миромоновичти. Чоң кыргыз айылы бар эле ушул Токтогул сыяктуу. Токтогулдан кичирээк. Ааламдын баарын баткырсаң Токтогулга батып кете турган чоң жер бул жер. Ал жер кичинекей бир кыштак. 40 күндө тегиздеп сүрдүрүп, Европа стандарты менен айыл куруп койду. 40 күндө. Көрдүңүздөрбү ошону? Көрдүңүздөрбү теледен? 40 күндө. İşteyim деген киши ушундай иштейт. Кече мына Ташкөмүрдө бирөө сурап берип атат, бир бала көрүп атам. Сумкасын мына жерге ийилип алган, жанакы спортчу кийинип алган бир керсейгендер чыкты. Билебиз, ал кайсы партиянын машинасынан түшкөндөн бери көрүп турдум. Ал кайсы жерде канча гектар десең билбейм дейт. Билбесең неге сурап атасың? Ошон үчүн туугандар бирөө ушуну жазып берип бар, ушуну бере сал десе берерден башта өзүбүз ойлонгонду үйрөнүшүбүз керек. Адахан энем, азыркы элдин маселеси кредит кыйнап келет. Проценти көп, ошону кечип бере аласыңбы дейт. Ачыгын айтчы, ачыгын айтсам кечип бере албайм. Мен эмес, атаңыз да кечип бере албайт аны. Эч ким кечип бере албайт. Аны алар да ойлонуш керек эле. Негизи Кыргызды бүгүн чөгөлөтүп аткан бардык маселе кредит.
Дагы жакшы мына оору чыгып калып, жаман айтпай жакшы жок. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар дейт. Тойлор кыскарып, кредит алгандар азайды. Кудайга шүгүр. Ар бир нерсенин аркасында жакшылык бар. Бизди курутуп келаткан той. Биздин сурообуз Сарпашев боюнча жерлер, мекемелерди басып алган 100 гектар жерди Торкендеги дейт. Талашып келатабыз, соттордон утуп алып жатышат. Эгер сиздер өтсөңүздөр жардам бере аласыздарбы деп торкендиктердин атынан Болотбеков Рыскул дейт. Мен ушул сурооңуздарды Темирлан акеге берем. Көкүрөгүнө значокту тагып, чөнтөгүнө мандатты алып, келгенде ушул маселе боюнча толук кандуу жооп бергенге мүмкүнчүлүгү болот. Мына, азыр эле беребиз мындай тапшырмаларды. Булар биз чогулуш өткөргөн жерди билет, графикти билип алышыптыр. 3 партия ушундай болуп жүрөт. Дагы бир партия эл топтой албай, бүтүн Кыргызстан менен жолугушууга келгиле деп жарыя салып чогултуп жүрөт. Эми ушундай экен, эмне кылабыз? Биз Кудай кааласа, буйурса, келсек пенсия маселесин дагы мына жөлөк пул деп коебуз. Мен айылга келгенде орусча үйрөнүп кетем, аны сиздер пособие деп коет экенсиздер, биз жөлөк пул деп эле түшүнөбүз. Атаңдын Жигулиси бар экен, апаңдын саан уyu бар экен деп балдарга бербей атыптыр. Мына ушул маселеге мен 10 жыл ушу көзүмдүн майын агызып жазган мыйзамдарымды токтотуп коюптур. Ошол мыйзамды кайра барсак, ээси келсе бейсин бер деп, ошол мыйзамды кайра калдына келтиребиз. Атаңдын Жигулиси эмес, чайкасы болсо дагы баланын пособиясын беришибиз керек. Баланын кандай тиешеси бар? Бул бир. Биз Токтогул районунда электр энергиясын өзү иштетилип чыккан баа менен сатылышы керек деген мыйзам кабыл алганбыз. 98-жылы, 99-жылы. Кече 14-жылы ошону токтотуп коюптур. Мыйзам токтобойт. Ошол мыйзамды токтотсо, ушул мыйзамды неге токтотосуңар деген Токтогулдан чыккан депутат чырылдаш керек эле ошол жерде күн-түн туруп. Жок андай депутат. Ошол чырылдаган депутаттарды алып барышыбыз керек эле, эл ушул жерден топтолуп отуруп. Биз бүтүн Кыргызстан барсак конституцияны өзгөртүп, партиялык шайлоону жоюп, эл өзү түздөн түз шайласын деген мыйзамды киргизебиз. Биз элге кайтарып беребиз тандоону. Мына Темирлан аке дагы, Жаныш мырза дагы, бул жерде турган кыздарыбыз дагы айтып кетти мына. Айпери. Эгер мен ошол жерге депутат болуп калсам, биринчи кезекте көтөрө турган маселем энергетика болот деп. Баракелде. Мен өткөндө машинада отуруп 4 саат ыр келди кулагыма, билесиздер, анча-мынча ыр жазам. Ошол ыр жыйнагыңызды чыгарбайсызбы дегенде айттым мен. Же Токтогул болбосоң, же Алукул болбосоң, китеп чыгарып ырларды жөн эле коелу. Эң эле бери дегенде болбогондо китеп чыгарыш үчүн, ырларыңды чыгарыш үчүн Рахман Разыков болуш керек да. Аларга жетпегенден кийин жөн коёюн деп. Бирок анча-мынча шилтеп коебуз. Караңыздар, бизге 8 деген номер туура келиптир, эсеп саныбыз. Биз аны сууруп алган жокпуз. Бизде эң акыркы каттаган партия катарында бир ушундай куту калып калган экен. Жана чүчү кулак тартканда, ошол калган кутуну чыгарсак 8-чи эсеп сан келиптир. Мага 4 сап келе калды. Тапканыңыз эгиз болсун. Телегейиңиз тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер тандаганың 8 болсун деп. 8'di тандайлы. Ортодо экенбиз 16 партия, как ортосу 8 экен. Ортодо жүргөн жакшы болот. Туурабы? Барга көппөй, жокко чөкпөй дегендей, ортосун тандай бериңиздер. Жараткан дайым жакшылыктарда жолукканды, кубаныч менен жолукканды, кийинки жолу ушундай жолугушуу болгондо, бизде ушундай жолугушуулар Кудай кааласа болот. Биз атып ала албай турган кийиктей болуп качпайбыз. Шайлангандан кийин болбоду дегенде ар кварталында бир келип ушундай жыйын өткөрүп турабыз. Кудай кааласа, ошол күндөргө Аллах жеткиргенде насип эткен болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Интернеттен көрдüm. Турсунбай Бакир уулун мен өзүм чакырдым эле деп айттыңыз. Турсунбай Бакир уулун сиз эмнеге чакырасыз дейм да? Же анда акча болбосо, же электорат болбосо,
Tursunbay Bakir oğlun çakırgança meni çakırbayt biliniz. Tursunbay Bakir oğlu menen Rahman gelen Karasu'dan jaldırap жүрүп algan doğuşuna karaganda Karasu'nun jarmısına gelgen Toktogul'dan meni ekisi köp doğuş albayt bilem. Men bunavularga jaldırabay keketip жүрүp albayt bilem. Üylerine jatıp alıp jazagan tamagın jebe toңуп koyup jatıp alıp almakmın. Hurmatlı tugandar, bir jol menen jolubuz biri, je biyakka ketebиz, bir jol menen oşol эле jol menen je biyakka ketebиz. Boldu, başka jolubuz jok. Kuday tilege jetkirip, geleceği üçün, baldarımыздың geleceği üçün, өлkөбүздүн geleceği üçün, биздин жакшынакай максатыбыз бирге болуп, geleceği üçün meni ödöm добуш бересиздер. Рахмат сиздерге. Аман болуңуздар, саламатта болуңуздар.